Kımbatlı örtüğünler bizden 33 yıllık stajımız şu konfet yazap baldarımızda şu menen okutup şu menen emgek kılıp Allah bergen rızkı menen yaşap keletabız. Biz yazağanlarına birinci 1 kilogram şekerdi salabızdağı anan bir çayını ложкалы limonlu kıslatını koyup alabız. Bunday kılıp öyle. Anan bir ile çını su ketet. Mına, uşu rekin ele plitka gası 30 minut kaynatып alabız. Biz жаңы ошо конфетти үйрөнүп келгенден кийин жолдошум үйдө бир чара, чайник, анан легенибиз бар болчу да. Анан ошо рекине мен калп жазайын деди да, анан калпты кантип жазайсың десем эле, мен жазайын деди. Анан бул деген жолдошумдун чыгармачылыгы негизи. Жолдошум ушул рекине өзү идея жазап, анан ошолорду эритип казанга. Эритип туруп анан сымак болуп калат экен. Анан өзү баткактан кадимкидей эле короздун орекиндей сөлөкөтүн чыгарып алды дагы. Анан ошол рекине баткактан жазап туруп, анан алюминди эритип туруп, анан ушуну куйду. Куюп туруп, анан токарга апарып, анан ушул рекине жазады да. Анан ошол биздин эң биринчи жашоодогу өзүбүзгө келген рызкыбыз. Жолдошумдун ушунчалык чыгармачылыгы бизди балдарына ошо жашоо турмушуна баарына ушул эки биз жолдошумдун чыгармачылыгы күбө деп ойлойм да. Бул болсо кийин эмес, ошо короздорду саткан кезде эле бул Советтер Союзундагы илгерки питшоптун станоктору экен. Буларды жөн эле сатып эле алганбыз. Магазинден эле сатып алганбыз. Азыркы учурда буларды 1000 сомдон 1,5 сомдон сатып атышат. Мына ушуларды куюп эле анан жазап азыр конфет кылып атабыз азыр буюрса. Бул конфеттин ысыктыгы эми 90 градус десем жаңылбайм. Эмне үчүн дегенде буга эң кылдаттык керек да. Эгерде кылдаттык болбосо анда колдор күйөт, ушундай бир неме да, оор болуп калат. Ошон үчүн кылдаттык менен акырын тип чыгарып алабыз.